Эгер Закир Найк Кыргызстанга келе турган болсо колдойт белеңиз. Колдойт элек каны. Мусулман болсо, конок болсо, кыргыз меймандосу менен бүткүл дүйнөгө таанылган байыркы эл, я кантип ананы келсем, кой кет дей белек. Колубуздан келген чакырып келгиле, бир козу менен муну ачык эле айтып коеюн. Туурабы? Алла разы болсун. Бул өзүнүн мындайча айтканда өзүнүн лайн деп коебуз го, өзүнүн линиясында иштеп аткан, альхамдулилlah, динибиздин баалуулугун көтөрүп мээнет кылып атат. Ар ким өзүнө канча мээнет кылса кетет. Бирөө фиктан мээнет кылып атат. Бирөө грамматика, нахву, сарфтан мээнет кылып атат тугандар. Бирөө болсо муназара, талаш тартыштан мээнет кылып атат. Бирөө тафсирден, бирөө усулдан, бирөө хадистен, бирөө азандан, бирөө имамчылыктан, бирөө кайрымдуулуктан, бирөө ажы умрага, бирөө кылычы менен, бирөө калеми менен көтөрүп жүрөт. Бардык үммөт тугандар. Ар ким өзү алхамдулилlah пайгамбарыбыздын сыпаттарын бир киши көтөрүш мүмкүн эмес. Ала албайт дагы. Бүткүл үммөт анан кийин алхамдулилlah пайгамбарыбыздын кылган иштерин бөлүп колунан келишинче аракет кылып атат. Алла разы болсун, колунан келишинче аракет кылып. Мен дайыма айтам, албетте биздин Орто Азияда алхамдулилlah караңыз, мурунтан сунни, шия, сунни деп ана ханафи, ана башка деп бөлүнүп, ошого туура келбейт деп айтабыз, аны ачык эле ал. Мейлиби? Атак мисалы өзүнө келсе колдойт белеңиз деп колдойт эле, анан эмне кылат?